Assalamu alaikum урматтуу Менинен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жоош деген айылына кетип баратам. Ошол айылда 63 жашка чыккан Омарали деген абабыз бүгүн туулган күнүн белгилеп жаткан экен. Алыскы Россия жергесинен кызы Уулбүбү, күйөө баласы Нурбек жана башка кыздар, балдары, неберелери баардыгы куттукташып ушул менин энем программасына буйрутма бердилер. Мен ошол аманаттарын кошо алып барганча аксакалыбыздын сүйүнүчүн көңүлүн көтөргөнү кетип баратам. Алдындагы мүнөттөрдө аталардын сүйүнүчүнө чогуу токтолуш болобуз. Биз менен болуңуздар. Assalamu alaikum урматтуу Менинен программасынын көрүүчүлөрү. Мен ушул Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Жоош деген айыл аймагына келдим. Тагыраагы 63 жаштагы Омарали деген абаны куттуктаганы келдим. Азыр саналуу мүнөттөрдө мен ушул сиздер менен бирге атабыздын сүйүнүчүн тең бөлүшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, Омарали багакта? Атаң каякта, чоң атаң? Кана жүр, мен менен жүрчүң ана. Куттуктайбыз, бас кана. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Абабыз каякта, абабыз? Атабыз каякта? Үйдү караңычы. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Үйдө экен? Мечитке кетип калыптыр. Я. Мечитке кетип калыптырбы? Макул. Анда мен бираз күтө турайын анда. Урматтуу көрүүчүлөр, Омаралыбыз бираз намаз окуганы кетип калган экен. Биз бираз кичине кечигип калыппыз, а? Кана жүрөңүздөр, отуруңузчу. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Омарали абабыздын байбичеси ким? Мен. Сизби? Бүгүн туулган күнү экен, а? Ушул абышкаңыздын 63 жашка чыгыптыр деп угуп алып, ушул биз дагы учуп жетип келдик Оштон. Уулбү жана Нурбек деген күйөө балаңыз бар экен, Москвада. Анан Гүлзина дагы улап кетсеңиз, кандай деген кыздарыңыз бар? Кыздарым эми Кудайга шүгүр, бүгүн ушул менин абышкамдын туулган күнү 63 жашка чыкты. Рахмат ошол кыздарым, эми чоң кызым Гүлзина, Гүлбайра, Уулбү, уулу Нургазы, андан кичинекелери Кундуз, Нуркыз, Манас, Нуриза, ошо биздин балдарыбыз. Ушулардын күнү күчүн көрүп, эми экөөбүз тең арып тең карылы деп жакшы ниет тилектерди кылып отурабыз. Чалымдагы өмүр узун болсун, ден соолугу чың болсун. Жараткандан кандай тилектерибиз болсо баары кабыл болсун. Ниетибиз, тилегибиз бир гана жараткан Аллахтан. Рахмат. Силерге дагы чоң рахмат. Ошол бизге телевиденияга чыгарабыз деп ниет кылып жүргөн кыздарыма дагы рахмат, күйөө балага да рахмат. Балдары менен үй бүлөсү менен аман болсун, алган үйлөрү кут болсун. Жакшылык күндөргө ээ болсун, тапкандары баары жакшылыктар болсун. Ошолорго мол үйлөп кыз берсин. Жараткандан тилектери баары кабыл болсун. Силерге дагы рахмат, уулум, ушинтип тартып, мынантип бир ооз сөз менен келип, алтындай убактыңарды кетирип, биз үчүн келип отургандарга силерге дагы чоң рахмат. Аллахым силерге дагы өмүр берсин, ден соолук берсин, байлыкты, бактылуулукту берсин, уулум. Сиздин атыңыз ким эне? Менин атым Бактыгүл. Бактыгүл эне, мына ушул абышкаңыздын падеркеси аз келгенде да чогуу тапшырабыз. Ичинде допусу бар, жакшынакай жайнамасы бар, анан тасписи бар. Рахмат. Ар бир тарткан тасписи ушул сиздерге, ушул сиздердин ушул экөөңүздөр тапкан балдарыңызга, небереңиздерге ушул тилектери, баталары тийсин деген ниет кылабыз эне. Эми азыр бир аз урматтуу көрүүчүлөр, Бактыгүл энебиздин абышкасы Омарали абабыз мечитке намаз окуганы кетип калган экен. Ал келгенге чейин ушул жаныбызда отурган энелерден дагы интервью алып коелу. Анан келгенден кийин өзүнөн интервью алып, батасын алып жыйынтыктайбыз, а? Кандай дейсиздер? Туура дейсиздерби? Туура кабыл алабыз. Мынакей. Мен ушу Өмөралы акем бир тууган акем болот. Бир тууган акеңиз болот, да? Эми карындашы 7 бир тууганбыз. 7 бир тууган
Aka ukam только ул бала, кылдан бит мен. Жалгыз кызсызбы? Ошончо балдардын эркеси, ата эненин эркеси сиз болгон экенсиз, жашыңыз канчага чыгып калды? Жашым 62, Ömer akam 64, почти 63 экен, Пайгамбар жаш. Пайгамбар жашка биз деле жеттик. Алла насип кылсын. Жүзгө жашыңыздар да Ömer кааласа. akam анан өмүрү uzun болсун. Ушу балдардын урматысын көргөн, аксакалды алышка болсун, ден соолугу дагы жакшы болуп көрбөгөндөй болуп кетти Курган акам. Ушу алыста жүргөн ушу Нурбек менен Нурбек өмүрлөрү uzun болсун. Акасын ушинтип урматтап сыйлап силерди жөнөткөнүнө Аллахым рахмат. Ошолордун иштери илгери болсун, ден соолуктары чын болсун. Ата сыйласа олардан сый көрүшсүн. Силерге рахмат ушинтип келип немеңерди бөлүп келгениңерге рахмат. Биз дагы ушу бала чака менен ушул дасторкондо дайыма камыбайлы, көбөйсө небери чөйрөбүз. Рахмат, Тинч рахмат. болойлу мейли. Айтканыңыз келсин, мындай урматтуу көрүүчүлөр, бир тууган карындаш болгондо да жалгыз карындашы. Эркелеп кетме. Бираз эркелеп, бирок бул кубанычтын көз жашы дейли. Биз ушул программаны ар бир энени атаны тарткан учурда биз ар бир эненин көзүнөн жаштын ыргып чыкканын көп байкайбыз. Себептен бул сүйүнүчтүн, кубанычтын көз жашы деп баса белгилеп айткыбыз келет. Мынакей кийинки катардагы энебизден дагы интервью алалы. Сиз кимисиз болосуз? Мен кайнагам болот, чоң кайнагам. Бир тууган кайнагыңыз болот, Эң чоң кайнагам. Эми бул кайнагама кабарым чың ден соолук, узун өмүр, кыздарын, балдарын тоюн көрүп көп жашасын. Айтарым ушул. Şu Omurалы абабыз тууралуу айтып берсеңиз, мисалы кандай адам? Кандай адам, молдо, элдерге жакшы, эч жамандыгы жок, жакшы кайнагам, аябай. Шу кыз болсун, şu неберелердин тойлорун көрсүн. Айтарым ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул бир тууган кайнагасын жакшынакай сөздөр менен куттуктады. Келиңиз сиз. Сиз кимсиз болосуз? Мен кызы болом. Омуралы абабыздын кызы болосуз. Чоң кыз болосузбу? Эң чоң кыз. Ушу атабыз тууралуу айтыңыз. Сиздин атаңыз кандай адам? Атам жакшы адам, имандуу, илимге берилген, динге берилген, ушу айылдын молдосу. Атабыздын бүгүн туулган күнү, пайгамбар жашы 63 жашка толуп турат. Дилайым ден соолугу чың, өмүрү узун болсун. Аллахым ар дайым ушу биздин төрүбүздүн көркү болуп, небере чөбүрөлөрдүн тойлорун көрүп, жакшылыктарыбызды көрүп жүрүшүн каалайм атабызга. Атабыз ак көңүл, баягындай парпалаңдаган жакшы киши. Амин айтканыңыз Ден соолуктары берсин атабызга. Ийгиликтерди каалайбыз. Кудайым буюрса 100 жаштык мааракелүү тоюна келип ушинтип барпаңдап шарпаңдап видео тартып туралы сиздердин куттуу үйүңүздөр да. Келсиздер. Рахмат. Ушул программаны уюштурган ушул урматтуу көрүүчүлөр, Уулбек кызы менен Нурбек күйөө баласы жана башка кыздарына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз кимсиз болосуз? Мен дагы кыз болом. Экөөбүз тең кыз болобуз. Ушул аксакал атаңыз тууралуу бир мактаныңчы бир ушундай элдер ооз ачылып калсын да. Атам дүйнөдөгү эң табылгыс, эң жакшы адам. Атам ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Ар дайым биздин пешене бактыбызга бар болсун. Апам экөө дайым биздин жакшылыктарыбызды гана көрүп жүрө берсин. Неберебиздин, чеберелердин тойлорун көргөнгө Аллах Таала насип эткен болсун. Бүгүн ушу пайгамбар жашы атам ушу илим жолунда жүргөн адам. Биз атабыз менен сыймыктанабыз. Амин. Айтканыңыз келсин мынакей. Көздөрүнөн балбылдаган жаштар агып атат. Бул толкундануу менен ата экесин ушундай ата экесине болгон мээрими чексиздиктин белгиси бул. Кийинки сиз сүйлөй бериңиз. Чоң рахмат сиздерге келип, ушинтип атам туулган күндө куттуктап атканыңыздарга. Бүгүн атамдын туулган күнү, ата туулган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун. Ушу эмне дейм, атам биздин бактыбызга аман болсун, эч качан оорубасын. Атам менен биз сыймыктанабыз да. Атам ушул айылдын ыймамы, молду атам. Бизге эң эле айткан сөздөр ушу дайыма. Толкунданып атам мен. Айта бериңиз. Атам азыр кичине болуп ден соолугу ооруп, ошо атам ден соолугун Кудайдан сурайм. Ден соолугу чың болсун, жүзгө чыксын атам, андан көп жашасын, оорубасын. Ошо бүгүн туулган күндө Москвадан куттуктап келип отурабыз. Сиз дагы Москвага барып келгенсиз. Москвада болчум, келдим. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен атамын
Жалпы канча бир туугансыздар? 9 бир туугансыздар. Мынакей чоң үй бүлөнүн кыздары экенсиздер, э? 7-чи кыз болот экенсиз. Мындай урматтуу көрүүчүлөр, 7-чи кызынын дагы ата экесине болгон өзүнүн жашынакай калуу тилектерин айтты. Бул жерде дагы сүйлөйм деп кат-катар тизилип турат. Эң кичинекей, мынакей азыр эң кичинекейинде болуш керек. Көп ушул ата экебиз тууралуу айтсаңыз, сиздин атаңыз, сиз атаңызды эгерде да бир суроо да, бул эми бир аз ыңгайсыз суроолор. Сиздин үйүңүздөй болгон бир бриллиант тап келип койсо да, ата экеңизди бул жагына коюп туруп, сиздин үйдөй болгон бриллиантты бул жакка коюп койсо, кимисин тандайсыз? Албетте мен ата экемди тандамакмын. Ата экем себеби мен дүйнөдөгү табыгыз, байлыгым, бакытым десем да болот. Атам бар, мен мындай өзүмдү бактылуу сезем да. Анан атам өмүр узун болсун, Аллахым өмүрүн узун кылсын, ден соолугун чың кылсын. Бул жашоодогу эң биздин керектүү барлыгыбыз бул ата энебиз да. Ошол ата энем бар болсун, анан атам да бар болсун. Атам эч качан оорубасын, ден соолукта болсун. Быйыл кичине ооруп калды, ден соолугуна байланыштуу. Аллахым немесин бергенден кийин анын шыпасын дагы берет дейт го. Ошондой эле шыпасын Аллахым шыпасын дагы берсин. Ошол мен атамды аябай жакшы Сиз эң кичинекей кыз экенсиз да. Сизди кантип эркелетет? Атам мени Эркелеткен сөзү. Атам мени апам деп эркелетет көбүнчө. Неге апам деп эркелетет? Мени атам өзгөчө жакшы көрөт десем да болот. Мени өзгөчө кызым, мен башка кыздар мага өзгөчөсүң сен деп сүйлөй бериштерин да сонун кызым деп, анан мени башкарып турасың деп ошондо мындай деп коем да. Ата экебиз сиздин гана сөзүңүздү угат экен демек бул үй бүлөдө. Десем анан ошентип сүйлөп калат. Анан кетейин апам, анан кетейин иним деп ошентип сүйлөйт. Демек сиздин элесиңиз ата экебиздин апасына окшош экен да, менин түшүнүгүмдө. Балким ошондой болушу мүмкүн, ошондой болушу мүмкүн. Мен элесим эмес, мен мындай сүйлөй бериштерим окшош. Сүйлөй бериштериңиз, жөндөмүңүз, кыймыл аракетиңиз балким окшоштур, э? Балким. Азамат бул эми баягы урматтуу көрүүчүлөр, ушу ата экесине болгон сүйүү ушунчалык чексиз экендигин ошо кичинекей кызынан баштап улуу кыздарына чейин мынакей өзүбүз өз көзүбүз менен, өз кулабыбыз менен угуп атабыз. Сиздердин да ушундай бир мактоого татырлык, эми ар бир ата эне мактоого татыктуу деп ойлойм, бирок өзгөчө татыктуу сөздөрдү айткан ушундай бир кыздардын ар бир сөзү кийинки муунга сабак болсун, булайым. Ушу ата энесин сыйласын, э? Ата энесин сыйласын, анан мен ата энем жөнүндө, мен атам жөнүндө айрыкча башкалар менден сураса ушунчалык сыймыктануу менен айтам да. Атам ошол сыймыктуу инсан болуп жүрө берсин деп тилейм. Мен айтканыңыз келсин, аябай сонун сөзгө чечен, ушунчалык баягы сөз байлыгы көп. Ушу эркек кызы Кудайым буйрса бир келечекте мыкты бир журналисттердин катарын толуктайт деген бир 100% кепилдик берем да. Мына биздин маңдайыбызда дагы бир мырза келип кошулду. Өзүңүздү тааныштыра берсеңиз. Мен Өмөрали, бир тууган укасы боламын. Биз 7 уул, бир кызбыз. Мен 6-чысы боламын. Нуралда турду. Анан кийин ушу эмнеде ушу акам ушу пайгамбар жашы болуп ушу туулган болуп аткан. Бүгүнкү мынантип ооз ачырды гана себепкер ооз ачырды болуп мынантип кандай неме кылып жакшы орозо маалында немени өткөрүп атат. Ушу акам Кудай калса мына ооруп аткан ооруларына шифа берсин Алла Таала. Ушу тилейм максатыбызга жетели баар жообуз. Ушу жакшы ушу кыздардын бактылуулуктарын көрсүн. Ушу салган үйлөрдө Кудай калса ушу тойлордо отурсун, биздин аксакалыбыз болуп, Кудай калса ушу. Дайыма ушу эжебиз менен акабыз ушу биздин аксакалыбыз төрүбүздө ата ордуна ата болуп жүрө берсин ушулар. Сиздердин төрүңүздөрдүн көркү болуп, э? Ушу дасарканыбыз көп болуп, бизге ушу бир бала ушуларга сүйөнөбүз биз, бир туугандар. Туура. Ошо менен кийин өмүр тилейбиз акама. Өмүр тилейбиз, ден соолук тилейбиз. Өмүр узун болсун, ден соолук болсун. Дайыма ушундай жакшылыктарда Кудай калса жолубуз жүрө берели. Ошо акамдын немесин
өткөрүп атат деген эле угуп бир Россиядан келгениме 2 күндө болду. Мынакей. Анан сөзгө мындай эле жок эле гап. Жок, сөзүңүз ушунча кыска болсоң да анда даярдансаңыз таптакыр эле өтүп кетти. Аябай сонун сөз сүйлөдүңүз. Бирок чын айтканда мына жогоруда бир тууган инисинин сөзүнө биз күбө болдук. Бул менин маңдайымда отурган менин угушумча балдар болот деп уктум э. Кимиңиздерден баштайлы бул жактан баштайлы. Сиз канчанчы баласы болосуз? Сиздин атаңыз сиз үчүн кандай адам? Бир мактаныңчы, бир ушунчалык мени мактаныңчы деп айтсам бир аз кополураак тийбесин, бирок ушунчалык бир көрүүчүлөр көрүп, ушунчалык миллиондук аудитория бар да, ушулар көрсүн сиздин ар бир сөзүңүзгө, таам берсин. Мен атам, менин байлыгым. Атам бар, биз бар. Ден соолугу чың болсун. Оорубай, сыркабай ушу ооруну жеңип чыксын. Бир ар дайым биздин бактыбызга бар болуп жүрө берсин. Атаңыздын аябай сизге жаккан сөзү, кандай сөзү жактырасыз? Ушундай бир атакелердин, апакелердин бир сөздөрү болот да. Ушул сөзүн укканда ушундай бир эрип кетесиз да жөн элекчи. Жан дүйнөңүз. Кайсы сөзү көп айтат сизге мисалы үчүн? Мага эми мынаны мындай кыл деген сөзү көп. Ошол сөзү чагат, ошол сөзүн көп уккам. Сиздин акылыңыз жетпегенди көрсөтүп койгондо сиз таң калып ушунчалык мындай таам бересиз атакебизге. Мисалы сиз бир жумуш баштасаңыз, жыйынтыгын көрө албай аткан болсоңуз, атакеңизге келип кеңеш сурасаңыз, жок балам, мону мындай кылып, мындай кылсаң дегенде өзүңүз таам бересизби ушул аталардын сөзүнө? Ооба, таам берем атам. Кылсаңыз ошол туура болуп чыгат. Ооба. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, балдарынын сөздөрүнө күбө болуп атабыз. Дагы барбы сөздөр? Ошол атам биздин бактыбызга бар болсун, тынч болсун. Кудай өмүрүн берсин, өмүрү узун болуп, өмүрү берекелүү болсун. Жүрө берсин, ушу ойноп күлүп. Сиздердин тойлоруңуздарга күбө болуп, төрдүн тойсу болуп. Жакшылыктарыбызда биздин төрүбүздө жүрө берсин. Мен айтканыңыз келсин. Жаштын тилегин берет демекчи, Кудай берсе Омурали абабыздын 100 жылдык тойуна да келип, Кудай берсе ушинтип. Assalomu alaykum, birinchi rep xush kelibsiz. Siz kimisi bolосуз? Канчанчы баласы болосуз? Кичине баласы болом. Эң кичинекей баласы болосуз. Акылдын баарын сизге берип тур да топтогон жыйынтыгын акылдын баардыгын. Билем. Айта бериңиз эми атакебиз тууралуу. Атам жөнүндө айтсам, сөз көп атам жөнүндө. Атамдай адам жок да менимдечи. Мен немемде оюмда атамдай адам жок. Кумириңиз атаңыз. Кумирим дагы бардым атам. Атамдын жок дегенде бир кичине нерсесин дагы болсо алып калсам деген немелерим бар да. Өзүмө. Атаңыздын кандай өнөрлөрү бар сиз таам берген? Кандай жактарын атам көрүп таам бересиз да? Мисалы үчүн. уктабай жүрө берет. Уктабай жүрө Бир берет. саат уктайт да болду, оюнда жүрө берет. Анан намазын калтырбайт эч. Эч нерседен калбайт. Элге дагы колунан келишинче жардам берет, өзүнүн сөзүн акыл-насаатын айтат. Ошол жактарына таам берем атам. Эми ушу сиз дагы ушул атакеңиздей бир адам болоюн деп үмүт кыласыз да? Үмүт кылам. Ушу сизди эмне деп эркелетет? Эң кичинекей балаңыз болсо, эң кичинекей уул болсо сизде. Менеби? Сизге кандай секреттерди айтат башка балдарына караганда? Кандай секреттерди айтат? Секреттер айтпайт, баардыгы да бирдей эле карайт. Кудайга шүгүр. Албетте ата эне деген эч качан бөлүп жарбайт. Ата эне деген ушунчалык жүрөгү кенен, ушунчалык мээрими чексиз адамдар болот. Ошон үчүн Алла Таалам дагы пайгамбарыбыз айткан ата эне разы, Алла разы деп турабы? Ошентип азыр биз бир туугандарынан, балдарынан, өз канжанынан жаралган байбичесинен, мынакей энекебиз Бактыгүл энебизден маектерди алдык. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскертип коеюн, азыр атакебиз ушул мечитке кеткен экен. Келе турганда эле убагы болуп калды окшойт. Жеткирилген болуш керексиздер, бир нерсе кылып булжак. Кел, эстеп турабы? Анда тезинен баягы подаркасын алып барып тапшыралы. Урматтуу көрүүчүлөр, биз аябай кызуу маекти алып алдык үйдүн ичинен. Эми сыртта отурган атакебизден маек алалы. Ассаламу алейкум. Өмүралы кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аман эсен отурасызбы, күлүгүчтүү, оорубай? Кандайсыздар, тынчсыздарбы? Сиз мен келсем мечитке кетип калган экенсиз. Анан сиз келгенчекти байбичеңизден, балдарыңыздын баарынан интервью алдым. Сиз жөнүндө эми сизге айтпаган сөздөрдү айтышты дегендей, сиз жөнүндө маалыматты кенен алып алдым да эми, Өмүралы аба. Бул айылдын ушул
атасы катары, жол баштоочусу катары, кеңеш берүүчү адам катары. Алгач мындай кылайынчы, мени каяктан келди деп ойлоп калдыңызбы? ооба. Мен деген мен ушу ата-энелерди, жалаң ата-энелерди мактай турган программам бар да. Ушул программа менен алектенген баламын, Өмүрзак атым. Сизди ушул Москвадан азыр байланыштырып койсоңуздар ата экебиз менен, Уулбу эже менен Нурбек жездебиз менен. Атайын буйрутма берип, ата экебиздин туулган күнү деди. Туулган күнүңүзбү? Ооба, өзүмün кимге туган күнү 19 жашында бүгүн. Эндек мен таны 13 январ. Пайгамбар жашта азыр ата. Пайгамбар жашка Кудайга бүгүн толуп чыгышым. Канча балаңыз бар ата, кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Кандай кылып чоңойттуңуз дегендей? Уул кыз болуп 9 балам бар. Батыр энесиздер. Батыр эне. Батыр ата, батыр эне. Ооба, Кудайга шүкүр. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? 9 баланы кантип чоңойттуңуз ата? Жаш кезде Кудайга шүкүр. Колхозда иштедим. Одан кийин кичине неме болгондон кийин милиционер болуп иштедим. Милиция тармагында иштедиңиз? Укук коргоо тармагында. Укук коргоо тармагында иштедим. Одан кийин Алла Таала берди рызкым. Олар менен кошо болгон эмес экен, башка терип кийин ушуна карасуз аткордун базада ошол жакта иштедим. Одан колхозда звеновой бригадир болуп иштедим. Акырынан кийин баардык жайылып жоконан жайылмада кооператив бөлүнүп алып, bunun жайылма кооперативинин башчысы болуп иштедим ошол жерде. Биринчи жер чарбасында жерлер иштетүүдө бөлүп бергенде өтө кыйынчылык эле. Анда адамда жер менен түшүнүгү жок. Баягы береше чыгашандагы билбеген убакыт өтө татаал убакыттар баштан көрүп. Оорчулук заманы ооба. Ушул убакыттарды өткөрүп, кийин Кудайга шүгүр ошо адамдар баардыгы жерин бөлүп бер. İşteyiz деп бардына бөлүп бердик. Мына жерди иштетип ошол убактагы татаал нерселер мезгилде ар бир үй ушу жер алган үлүшүнө сол башын өткөрүп атат да. Ушул күнгө чейин тирилик кылып келатат. Одан ошо тиричилик кылып кийин Кыргыз темир жолунда Ош станциясында ошол жерде стрелочпостун дежурный болуп 14 жыл иштеп пенсияга чыгып, Кудайга шүгүр кече. Ушу менен Кудайга шүгүр Алла Тааланын берген ушун эмеси менен көрсөткөн күндөрүн, жакшылык күндөрүн көрдүк, жамандык күндөрдү көрдүк. Бирок жакшылык күндөр ар бир жашооңо Алла берип атабы, күнүң өтүп атабы. Алла сага ушу берип аткан ар бир күн, ар бир жашоо, ар бир жакшылык. Анан жамандыкты адам өзү сатып алабыз. Өзү издейбиз да. Ошо жамандыктан Кудай калса коргонуп, жамандыктан алыс болуп, жамандыктан Кудай калса ушу өзүбүз кой жакшыларга жанашалы деп, жакшыга жанашып, жамандардан качып, нашы жашка келип отурабыз. Ар бир нерсе жамандан качсаң, жакшыга жансаң, жакшыга жетесиң. Жаманга жанасаң, налаттар калат деп, жамандан алыс болуш керек. Ошондо жашоодо ушул бактылуу, жашоо менен ушул бактылуу жашоо өзүң менен өзүң, бирөөгө кыйынчылык кылбай, бирөөгө аркасынан сөз кылбай, бирөөнүн бир өзүңө душман ашырбай, бирөөнүн аркасында кыйбат кылбасаң, сен өзүң таза жүргөн болсоң, адам баласы бардыгы ошондо таза да. Өзүбүздүн ичибиздин ийри, ниетибиздин жамандыгын кылган болсок, бардык адам ички сезими жаман жагы көрүнө берет, жакшы жагы көрүнбөйт. Ушул нерселерди баардыгын өткөрүп, ушул жашка келип отурам. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Өмөрали абабыздын алтын кадагын, алтында да кымбат бир кеп кеңешин сиздерге тартуулатабыз. Бул азыркы абабыздын айткан акыл насааттарын өзүнчө бөлүп дагы чоң программа жасайм. Кудай буйрса сизге чоң рахмат. Бирок азыр программа бүтө элек. Бул жактан Россиядан сизди куттуктаганы Уулбек кызыңыз окшойт, Кандай Уулбек? Жакшысыңбы? Assalomu alaykum, qandaysiz, yaxshisizmi? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zingizga tinchsizlarmi, o'tirasizlarmi? Birinchi rahmat, o'zimiz bizdaga qivrab ishlab. O'zingiz yaxshi bo'lib qoldingizmi? Men kichik qiz bilan ahvolim ko'ryapsiz, yaxshi. Xudoga shukr, biz bosib xizmat yurib, umr berib o'tib, yashayverib o'tib, men Xudoga shukr, Xudo men Xudoga shukr. Qoyoqda yo'q desang chiqarib yursinlar-ku. Men bunday hech bunday kutmayman meni. Ancha-muncha.
Мәйлем Өмөралы, ниет кылып. мону караңыз эми, сөзүңүздөр каралды мына, алып бере бериңиз. Мына сизди атам ушунчалык намаз көй деп, мондай жай намазы менен жашынакай бул допуңуз анан ичинде бул теспе. Мынакей. Allah razı olsun. Уулбек кызыңыз менен ушул Нурбек күйөө балаңыздын Yo'q. атынан мына ушул белектер сизге. Намазды окуганда бардык бала чакан чеберлерге бүт батаңызды ушул жай намаз үстүндө бере бериңиз эми Кудай. Сүйлөшө бериңиз эми. Rahmat. Mına ulu Ramazan ayında, oruç ayın günü niyet kılıp, şunda kılagam niyet kılıp, siteye niyet kılanı kesmeye kızım. Rahmat. Mına gelip satın oturup siz baldar. Yemin arkasına Allah tavalımız burada kalasa, mına ulu Ramazan ayında bir jakşılığa 10 jakşılık verilettik. Şu bir geldi şu kılgan şu savap işlerinizde atanın duasını layın deyip kılgan işlerinizden durulay yıkılma. Allah Teala'nın o nesi bereketini versin. Oşanın arkasından tınç bolgula, saparыңардан бай салду саламатта esen bereketli olup kaytpegile. İşinlerge ilgilik boluversin. Yelseğinler çiçeğin peşine baklı, ömür uzun, baksılı, turmuşta ovası ötken, baksılı yüzbözden bolgular. Vaptır, rahmat. Kana, amin. Aytkanыңыз келсин. Rahmat. Ава, ушул сюрприз да бул. Келет деп күтпөдүңүз, эч ким айткан эмес беле сизге? Бул эми ушул 63 жашта эч качан ушу 100гө чыкканга чейин эзиңизден чыкпай калсын деген максатта балдарыңыздынчы. Ошон үчүн Кудайым бурса оорубаңыз. Мына ушул сюрприз сиздин ушул ооруңузга шипа болуп кетсин ата. Rahmat. Сиз жөнүндө аябай жакшы кептер айтылды. Буга чейин аябай куттуктуулар айтылды. Дагы урматтуу ушул жерде катышуучулар, дагы сүйлөй тургандар барбы? Келиңиздер, бул жерге келип, абабыздын жанында келип, мына достору да келиптир. Бир-эки сөз кошуп коюңуздар, анан атабыздын батасын алалы дагы. Кайнагасы бар, жүрүң. Кана келиң эми, бул жерге отуруп бериңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Өмөралы абабыздын куттуу үйүндө ушунда өзүнүн 63 жашка чыккан туулган күн мааракесин белгилеп аткан мезгилде ушунчалык туушкандары, бүт эң жакын адамдары чогулуп калган экен. Сыртта турган адамдардан интервью алайлы. Сиз кимсиз болосуз? Мен досу болом. Мына ушу досуңуз кандай адам? Айтыңызчы, мына канча жылдан бери доссуздар? Бул досум аябай жакшы адам. Şu bizim Moldova ayrılığımızın Moldova elekşine geçene байланыштуу olup kaldı. Anan şu bugün tuğan günü eken 63'e çıktık öközden. Şu Kudayım ömür versin dağı dostuma. Densoluk versin, oğurvasın tegele. Şu bala çakasının günün küçün görüp versin dostuma. Birinci klasdan başlap çok oskanımız. Birinci klasdan başlap çoğu dostluk bolsa 63 yıl toluk dep koysok bola berет да. Наркы кичинекей şu жерде çoğu төрөлдүңүздөр, çoğu ойдуңуздар да. Мына дээрлик жарым кылымдан ашыптыр. Бир кылымга жетейин деп калган мезгилдер аралыгында ушундай достуктун бир дагын баягы бурчун бузбай сактап келген ошол алдыдагы Өмөралы абабыздын досуна дагы биз ийгилик, ден соолук, жакшылыктарды каалайбыз да. Бар болуңуз. Ушинтип дос болуп, оорубай сактабай, күлүгүчтүү болуп, жылдарын эң жакшы жылдарын өткөрө бериңиздер. Ушинтип балдарыңыздар сюрприз уюштуруп таң калтыра берсин сиздерди. Кана келиңиздер, кийинки мынакей. Кайнага, бир тууган кайнагасы келди мынакей. Мен иниси болом. Ким кайнага деген? Сиз болосузбу? Кечиресиздер. Сиз өзүңүз айта бериңиз, тааныштырып. Акебиздин бүгүнкү 63 жаш туулган күнү менен куттуктаймын. Ушу пайгамбар жашы кут болсун. Алла берген дәртіне шипасын қоша берсін, ден соолугу чың болсын, туулганыңыз кут болсын, көп жашаңыз, өмүрлүү болуңуз, балдарды үйлөңүз, кыздарды турмушка берип, ушулардын үзүрүн көргүлө, ден соолукта жеңем экөөң ден соолугуңар чың болсун. Дайым ошо жакшылыктардын үстүндө болуп жүрө берели. Мен ден соолук каалаймын. Айтканыңыз келсин. Эми бул жакта кишиге сөз берет окшойм, кайнагасы болосузбу бияктын? Кайнагасы болом мен. Ушунда эми күйөө бала деп айтканга дагы бир аз ооз барбай турат, бирок абабыз да эми ушул Өмөралы абабыз тууралуу себеп дегенде Өмөралы абабызды азыр мен угуп калдым да, мына ооруп атат, андай мындай атат деп сыртынан эч кандай байкаган жокпуз. Урматтуу көрсө сиздер дагы көрүп турасыздар, Өмөралы абабыз оорубаган,
оорубайт дагы деп бир ниет кылалы. Ошо кайнагасы катары мына өзүңүздүн Эми кабыл тилектериңиз. Ömer'in birinciden tuğulgan günü menen kutuktayım. Şu peygamber yaşına çıkıp şu baldarının günün görsün. Din soluğu çım bolsun. Hiç kaçan oruvay sırkava жүрсün. Şu Allah Teala'dan emdeni suransı Allah Teala'm kabul kılsın. Şu baldarının hizmetin görüp oruvay, sırkavay şu jakşı olup şu din soluğuna Allah Teala'm şifa verip şu jakşı oynap gülüp жүргөнүнө мен неме кылам да. Омин айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Омин. Кийинки оозго сөз берели. Бир тууган иниси болосо. Бир тууганыңыз тууралуу айта бериңиз. Сен бүгүн туулган күн экен. Бүгүн туулган күн акамдын туулган күнүн куттуктайбыз. Мажасы кут болсун. Ошо жакшылыктардын үстүндө биз аксакал болуп, атакатар болуп жүрө берсин. Балдар менен, кыздар менен тынч болсун. Ошо ниеттери баары кабыл болсун. Улуу Рамазан айында Рамазан айында ошо тилектер кабыл болсун. Тынччылык аманчылык болсун. Кыргызстан жакшы жылдарда болсун. Айтканыңыз келсин. Кийинки кезекти берели. Биракка келе бериңиздер. Сиз кимис болосуз? Иниси болом. Ошол акамдын агамдын өмүрү узун болсун, биринчиден туулган күнү менен куттуктайбыз. Алла кааласа Аллам шифасын берерин унутпасын. Жакшылыктар болсун, тойлор болсун. Омин айтканыңыз келсин. Ар бир сөзүңүзгө периштелер омин деп турсун. Ана кийинки сиз дагы бир сөз коштук. Сиз сүйлөдүңүз айтканда. Кана. Эми, Биринчиден ошол бүгүнкү 19 апрель Өмөр тагам туулган күнү кут болсун. Ошондой эле ушул ыйык ороз айына тура келип калган экен. Алла колдосун ар дайым. Ошондой эле ошол баарыбызга ден соолук болсун. Ошол тууган урук менен ынтымакта ойноп күлүп, жакшылык күндөрдө жүргөнгө насип кылсын. Рахмат. Аябай сону сүйлөткөн мындай. Кыска нуска кылып, сонун кылып. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, мына Бактыгүл энебиз менен Өмөр алабабыздын образын биз тасмага алып жатабыз. Сиздердин да ушундай энелериңиздер болсо, аталарыңыздар болсо, шашыңыздар куттуктап калганы, көңүлүн көтөргөн шашыңыздар дегендей. Эми батасын ушул өздөрү үчүн унутуп койгон адамдар ушулар болот. Бардыгына батасын берет, бардыгына жакшылыктарды айтат, бардыгынын аманчылыгын тилейт, эли журттан бери. Бирок өзүнө келгенде унутуп калган адамдар, ыйык адамдар ушулар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Ош облусунун Жоош айылында турабыз. Жаратан бери аябай сөздүн жүрөктөн чыккандарды эми сөз менен айтып жеткизүү өтө кыйын болду бир туугандар үчүн. Жанында Бактыгүл энебиз отурат. Эми балдар кыздарыңыз суранып калды эле. Бизде ушундай бир тапшырмабыз бар эле да, ошо менин программасында, менин атанын программасындачы. Абышкаңызга арнап бир куплет ырдап койбойсузбу? Ошо менен абышкаңыздын жашына жыйынтайлы. Ата энебиздин ар бир үнү, сөз эле эмес, үнү ушул түбөлүккө жаңырып турсун дейт да. Алыста жүргөн кыздарыңыз ушундай элесиңиздерди көрүп, сиздин ырыңызды көрүп, атабызга арнаган белеңиз катары туюп, сагынычтары жазылып жүрсүн дейт. Кана эми ушу орозочул Рамазан айында жакшы ниеттер менен бир жашнакка болгон. Бир куплет. Ömür деген kıpkızıl gül caynagan, ömür деген bulbul bakta sayragan, ömür barda oylanbastan oynap kül, ömür ötse Жаратылбайт кайрадан. Ой, рахмат. Кол чаап коебуз. Өмөр алаба. Байбичеңиз ушунчалык жаш сактагандын секрети эмнеде? Байбичеңизди бир 35 жаштын тегерегин ары бери деп эле элестетип атабыз. Бир немеде келген хадистин бир айтылган уламалар айткан сөздөрүнүн негизинде bir аял эркек киши 80ге чыгып, акасы 90га чыгып, одан чоң акасы 100ге чыккан экен. Барып сурап калыптыр.
siz qanday desem men akamdan so'raydi. 90ga chiqqani men akamdan so'raydi. 100ga chiqqan akasına barıp siz şunu ömürde qanday bu 100ga chiqdingiz? Serpil degan jigit deb жүрesiz go bu. Degende ben bir şey çıkır. Berkel deptir. Gelsen ayın ana uyda darvızda açık deptir. Darvızda açıksa darvızda açıktır. Apgelip gelse bunda çertip qaramak durup. Bu şiki dağ çalarak gibi apgelsin go. Aparıp uyga başkası apgeleptir. Barı dağı apgelse, ikincisi apgelse dağı kısıp qaramak durup. Bulla olmaydı. Apgel deptir. Üçüncüsü apgeldi. Var bana etken eken. Özgeç bas bulunurdur. Varsa biriyle darınızı köterip bildirir. Vay biçesi. O şonda etken eken. Şu gelgende bari yok havağım kaşımdı yazıp kutu alıp. O şonda öyle sen gelgen uyda bari yoksultu bildirbey. Şu yaşı olsun da şu senin tilingen aytkan sözünde asgaram tutsa. Anan al yaşar bay, erkek yaşar bay, kimi yaşar at. Şu olsun tilde uqqan. Жақсы шерін ешкімге ішімдегі қиындықтарды білдірмеген барлық нәрсе қамбыл енеңері бар да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бирин сыйлашып отуруп, бирин урматташып отуруп, мына ушундай жап-жаш болуп, бул үй бүлөнүн генералы болуп, ушундай бир аксакалы болуп, төрдүн көркү болуп жүргөн Омарали абабызга бактыгүл энебизге ушул мындан ары дагы ден соолук каалайбыз. Эч убакта жамандык көрбөңүздөр, маанайыңыздар чөкпөсүн. Ушинтип бактылуу карлыктын доорун гана сүрүп жүрө бериңиздер. Эми бир бата берип койсоңуз, эми бир жашнакка калып туруп баардык эли журтка, балдар, небере, чеберлердин баардыгына. Amin. Allah'ım, mına şu bugün günü bu Ramazan ayının, ordu ayının şu bugünkü ordu ayının ötüp atkan vaxtlarda çaytanlar kişenlerdi. Değişsin eşikleri asılıp duran vaxtlarda şunday kişinin günlerde buna peygamber yaşına gelip bunday televizyona koyduğunu mesela olası kanalımız niyet kılıp tattırgan eken. Buna tüyü oturağız, üyübüleminen ağırlısı iftardıklar, iftardık oturağız adamlar, dostları başka embeleri çıkarıp. Hem şura gül alanda, bütün pendelerine insaf buluğu atağılgın. Bütün pendelerine Allah'ta tınçılık atağılgın, imandılık atağılgın. O şunun karakterinde alır ki ulu şu Rusya memleketinin, Ukrayna memleketinin ortasında. O şunda öyle şu onların arlaşıp atkan şu Amerika arkanday şu NATO memleketlerinin şu çoğunlarına prezidentlerine el başına insaflılık bergin. Şu bütün dünyada tınışlık olsun, amansızlık olsun, bereket feyizlik olsun. Buna berekenin bağırdın kaçırıp kımbasızlıklardaki bu atkan üçlü memleketler çoğunları insaflılık atağı başına çıkacak musibet kıyıslar intimaktuluk kılmaya çeşit olsun nasip olsun. O şundayla bizim Kırgızistan memleketimizde de Allah Teala Kırgızistan memleketimizde yaşayan ellerge, ulutlara, urulara, uruklara tinçlik, amançılık, intimaksızlık, imandılık atağılıp Kırgızistan memleketimizde Allah Teala canı şaylangan prezidentimiz başlık işe oturan canı da çalışan deputatlarımız o şundayla ministerlerimizin bardığın işlerine ilgili atağılgın, intimaksızlık atağılgın. Şu bizim Kırgızistan vatandaşları arkandan musibet, arkandan kıyışılsağa, şular intimaksızlık menen, bilimdikte, adaletçilik menen, tuğra el başkası, tuğra seçim çıkarsın, tuğra birbirine analiz çalışmasından, tuğra seçim alsın şulara nasip bugün. Şuların atkalarında şu özündün, iyi balasıga ayrılaşları menen, olğançları menen, tuğanlıkları menen, Allah Teala şu bardığına ömürler uzun kılgın, den soğukları için kılgın, imanlarını bekem kılgın, belay afatlardan, türlü kısaldan, felaketlerden Allah'ım özü saktarın. O şunda öyle Allah'tan türlü artık oru sırkularını alış kılıp, şu milletlerini saklamat ayırıp, şu elici tuğda da Allah Teala buna haber, molçuluk, bereket ve zülük, egimlerin arasında berekatını verip, yüzde Allah Teala şu hazır kıyısıklardan tonlalar buğdaylarda olup, tonlalar dandaşı olup,
Malı canımız ekkenegende bilen elimiz tutuz, aylap alıp kolumuzdan tınç bolsun. Oşon kadarsa men hem ýüzde bala çakalarım menen ömürlerini uzun kılsın. Den soğuklarını çın kılsın. Oşonda da Allah Taala'm bala afatlardan türlü kısardan Allah Taala'm özü saktasın. Oşonda da Allah Taala'm imanlarını bekem kılsın. Intimaktuluk ata kılsın bala çakama. Oşonda da Allah Taala'm arkanday kıyıcılıklarga sabırlılık ata kılsın. Arkanday başına düşüyor musibetlerge. Arkanday Allah'ın sınavlarına Allah Taala'm. Intimaktuluk menen şulardı. Biri şu ынтымақтылық институттарды мұсибатта жеңімсіз насip кылган. Ошондой эле Алла Таала ар биринин улугатан кесиптерине, малы жандарына экенеге баракат ата кылып, сапарда жүргөндөрдүн сапарларын байсалдуу кылып, барака пайыздык менен үйлөрүбүздө сак-саламатта ойноп күлүп, имандары бекем кайтып келишин насip кылган. Ошондой эле силерге деген кем. Силердин ишиңерге ийгилик болсун, ийгилик ата кылсын. Ошондой эле Алла Таалам силерге дагы элдерге кызмат кылсыңар. Ellerin arkasından şu seriye geldi. Ellerden paraların şu malumatların arkasından şu kulakların televizyonların dağı şu kesip eserlerin bardığında işi kulakların işlerinde bereket versin Atalar. Amin. Aytkanыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр. Атакебиздин батасы көпчүлүк көрөрмандар үчүн, жаштар үчүн, кийинки муундар үчүн саак болсун. Атакебиз Кыргыз эл журтунан нары өтүп, Путин менен Байденге намек таштап кетти, тынч болгула деп. Тынч болсун, согуш болбосун, Атакебиздин жашнакай болгон батасы менен бүгүнкү программанда жыйынтып атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Урматтуу өмүр алаба, бактуу эле бар болуңуздар, оорубаңыздар эч качан. Бул сюрприз жактуу өмүр алаба. Жактым, атабатан жагаттым. Ошол сизди уюштурган ушу балдар кыздарыңызга Аллахым ыраазы болсун. Ар бир пенденин балдары сиздин балдарыңыздай болсун. Амин. Жакшы туруңуздар. Мынакей урматтуу Менин программасынын көрүүчүлөрү, биз Умуралы абабыздын бактылуу энебиздин сүйүнүчүнө ортоктош болдук. Улуу Рамазан айында орозо кармап аткан Умуралы абабыздын ден соолугуна ден соолук, шыпа тилейбиз, Алладан суранабыз, жалбарабыз. Абабыздын өмүрү узун болсун. Ар бир ата эне балдарынын печенесине аман болсун деген тилекте бүгүнкү программада жыйынтыктайбыз. Балдар кыздарына Аллахым ыраазы болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Менин программасына кат жазыңыздар. Ар дайым кызматта Өмүрзак Азимкулов.